чоң тракторлар, орточо тракторлар, 220 аттын күчүнө чейин тракторлор ташыйбыз. мини тракторлар боюнча сиздерге анын шаймандары боюнча кайсы фирмадан келген, кайсы мамлекеттен келген, кандай шарттар менен сатылып атат? Чөп менен иштегенге, жер айдоого запчастьтарды биз обязательно ташыйбыз. Биз официальный дилербиз, Дойсфар заводтун. Lamborghini тракторлорду чыгарат. 120 аттын күчү, бирок габарит обычный 90-дук трактордукундай. Воздухосборник да капотунун түбүндө. Сокол экен бул. Бул сокол ооба. Европада азыр жерди оодара турган соколорду уже эч ким колдонбай калган. Агролайфтан келдик десеңер, скидка кылып беребиз. Руль өзү көтөрүлүп түшүп турат экен. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер? Агролайф KG долбоорубузда бүгүн биз сельхозтехника боюнча сөздү улантмакчыбыз. Тагыраак айтканда, чоң тракторлар, орточо тракторлар, мини тракторлар боюнча сиздерге, анын шаймандары боюнча дагы сиздерге маалымат берели. Биз азыр Бишкектин жанында жайгашкан Агротрек аттуу компанияда турабыз. Ушул компанияда мына бизге азыр эки адис ушул тракторлор боюнча сиздерге кененирээк маалымат берет. Бүгүнкү видеодо биз кайсы суроолорго жооп ала алабыз? Ушул тракторлор, артында турган тракторлор канча сомдон турат? Кайсы фирмадан келген, кайсы мамлекеттен келген, кандай шарттар менен сатылып атат, кандай шаймандары бар, ошонун бүт толук маалымат бергенге аракет кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер катталып коюңуздар. Биз болсо ушул сельхозтехника боюнча бүгүнкү чыгарылышыбызды баштайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкандар. Менин атым Расул, Агротрек компаниянын жетекчиси болом. Биз Дойсфар заводтон айыл чарба техниканы ташыйбыз. Кандай түрлөр тракторлор бар азыр? Азыр 504төн баштап 1354кө чейин данный момент складда турат. Бирок биз 220 аттын күчүнө чейин тракторлор ташыйбыз. Ташыйсыңар, Келе азыр ушул компаниянын бир жайгашкан жерин бир түшүндүрүп коелу биздин кыргызстандыктарга. Биз Бишкектин жанында эле турабыз. ГЭС-5 район ГЭС-5 объезднойдун биринчи линиясында турабыз. Торгово-логистический центр Караван деген жер. Ошондо Дордой базарынан бир 15 мүнөттүк, 10 мүнөттүк жол токмок көздөй. Келе ушул бир тракторлорго токтолуп, бир тракторду бир өзүнүн эмелерин, параметрлерин айтып түшүндүрөлү. Урматтуу дыйкандар, баалары боюнча анан кандай шарттар менен сатылат, ошолорду сиздерге азыр дагы бир Алексей деген адис бар, ошол сизге түшүндүрүп берет. Биз азыр ушу технический жактан сиздерге бир кыскача маалымат катары түшүндүрүп берели. Азыр сизди FL704 марка модель менен тааныштырып өтөйүн. FL704 70 аттын күчү трактор, мындай ортон айылдарга өтө ылайыктуу трактор. Көп ишке жарайт, мисалы чөп менен иштегенге, жер айдоого, мисалы 15 гектарга чейин участкаларга өтө удобный трактор, себеби бунун расходу өтө аз. Габарит деле чоң эмес. Мисалы бактарга да кирет ушул трактор. Бак башчыларга да жарашат экен бул трактор. Расходун айтып калдык. Расходу канча болуп калышы мүмкүн? Расходу эми ар кандай немеден иштен зависит этет. Жер айдоодо бир расход болот, чөп менен башка. Орточо айталы. Орточо 230 грамм саатына ичет. Примерно. Саатына 230 грамм. Жер айдаганда сокол менен аябай чоң жумушту аткарып атат да. Ошондо канча гектар жерди айдап салыш мүмкүн бир күндө жакшы иштесе? Бир күндө жакшы иштесе, где-то 8-10 гектарга чейин. Это смотря канча саат иштейт ооба. Бирок бунун расходу аз, и плюс комплектациясы өтө жакшы. Себеп груздар толук, алдыңкы крыльялар бар, салондун ичи өтө комфортный, кондиционер менен, магнитофон. Салондун ичин көрсөтөбүз. Салондун ичин көрсөтөбүз. Мунун запчасттары боюнча сурап кетейин дедим. Запчасттар кандай? Запчасттарды биз обязательно ташыйбыз. Бир фура запчасттар бизде мына вот складда турат. Айнектен баштап, там бүт фильтрлерге чейин бүт нерсеси бар. Запчасттар менен проблема болбойт. Запчасттар менен проблема жок болбойт. Запчасттар менен проблема. Бүт запчасттарды ташыйбыз. Басы ошондо канча болду? Ар поставка менен бизге запчасттар да кошо келет. То есть ар бир партия менен запчасттарды да бизде дилерский договорда деле ошондой жазылган. Ар бир партия менен биз запчасттарды обязательно алышыбыз керек. Завод өстөрү деле кыжаат болот ошол боюнча, чтобы дилерде бүт нерсеси болсун деп. Ошондо демек сиздер официальный дилер болуп атасыңар? Ооба, биз официальный дилербиз. Официальный дилер экен да бул. Так. Баасы канча болду ошондо? Баасы $22.500.
азыркы курс боюнча 1 миллион 940 000 сом болуп атат. Ошондо мисалы Айылбанк аркылуу алайын десе клиент, баштапкы төлөм минималдуу болсо 10%. Ошондо 192 000 сом баштапкы төлөмгө жетет. Анын калганы уже 7 жылга бөлүп берет, годовой пайызы 6% менен. 6% менен белгилеп атат. Ооба. Биз официальный дилербиз Дойсфар заводтун. Анан эмне себептен именно Дойсфар заводду тандаганбыз? Себеп буга чейин мисалы Кыргызстанда европейский стандарт менен чыккан тракторларды доступный баада жок болчу. Азыр болсо биз өтө доступный баа менен бирок европейский стандарт менен чыккан тракторлар сатып атабыз, алып келгенбиз. Мисалы, вот, бүт маркировкалар ордунда. Даже не то, что ар бир болтордон баштап, бүт жагынан маркировкасы турат. Могу жерлери полный защищенный, то есть өтө мындай продуманный тракторлар. Анын сапаты деле өтө жакшы. Мостор, коробкалар шумный эмес. Вот, комплектациялары башка жакшы. тракторлорго караганда аябай мындай ызычуу чыгарбайт да, мындай. Ооба, көп тракторго караганда Дойсфар завод өзү негизи эң кымбат тракторларды Европада эң кымбат, эң технологичный тракторлар Дойсфардык. Тракторларды чыгарган компания SDF Group деген. Lamborghini тракторларды чыгарат Италиядагы. Анан немецкий Дойсфар, Германияда Дойсфар тракторларды чыгарат. Биз ташыган тракторларды жасайт тоже Дойсфар завод, бирок Кытайда турган Дойсфар завод, экинчи филиалы. Ошол эле сапаты, бүт оборудованиясы немецкий. Анан контроль качества өтө күчтүү. То есть ушул тракторный завод 500 000 евро тракторларды да чыгарат. Получается 500 000 евро трактор Дойсфар и могу 704 фармлет бир эле оборудованиядан чыгат, бир эле металлдан чыгат. То есть металл деле жакшы. Ошого биздин тракторлорубуз эң оор тракторлор Кыргызстанда десе болот. Демек ушул фирма Дойсфар Европада бир гана Кыргызстанда эмес, бир гана Кытайда эмес, Европада эң алдыңкы фирмалардын бири экен да, э? Ооба. Келе ичин көрсөтүп берели. Комплектациясы могу zip. Сидениясы подлокотниктери менен, мондай настройкалары менен по килограммам. Анан ушул трактордун реверси да бар. Алдыга түртүп койсо алдыга кетет, артка түртсө артка кетет. Ошондой удобный, комфортный. Могу модель FL1204S деген 120 аттын күчү, бирок габарит обычный 90-дук трактордукундай. 120 аттын күчү өтө сонун жасалган, капоттун түбүндө бүт жак аккуратный, бүт маркировкалар ордунда. Могу модельдин конкретно 1204S'тин воздухосборникда капоттун түбүндө японский Kubota тракторлардыкындай. Вот, бүт защиткалар ордунда. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Дойсфар жылтырап турат бар. Дойсфар модель деле ошондой бар. Ошого окшогон. Айырмасы только цветтен эле. Үнү эле башка. Бүт фаралар диодный. Анан салону да өтө комфортный. Азыр көрсөтүп берейин. İçine bir maşinanın içine oturganda эле болуп кетсин да, комфортно. Так, шопур өзүнө удобный кылып настройка кылса болот. Регулировкаларды жана сиденьянынчы. Анан бул трактордун реверси да бар. Алдыга турсо алдыга кетет, артка турсо артка кетет. Анан зарядкага чейин жанагы бар функциялары. Роль жылат тоже общий. По высоте да жылдырса болот, мынайынан да жылат. В общем, өтө удобный. Анан биздин тракторларыбыз заглушка жок эле. Ключтөн күйүп, ключтөн өчөт. То есть отдельно заглушка тартып отурбайт клиент. Могу трактордун камера заднего вида да бар. Кондиционер, магнитофондор само собой. Вот, ошо өтө удобный. Дойсфар трактордун салону да точно ошондой. То есть айырмасы вообще жок. 6 цилиндр тракторлардан бизде азыр складта FL1354 бар. FL1354 простой механический аппаратурасы менен 135 аттын күчү, двигатель, Ютан двигатели менен. Кандай преимуществолору бар бул трактордун? Бунун сцеплениясы да 1604 күндөй, 14 дюйм. Эки дополнительный багы бул жагынан деле бар. Ушул жакта экинчи дополнительный баг. Анан Баасы канча ушул трактор? Бул трактордун баасы $42 000. Сомго 3 миллион канча болот? 3 миллион 580 000 сом болот.
ошондо 42 миң доллар экен, ооба. Эми бүгүнкү курс менен 3 миллион 580 миң сомдой да. В зависимости от курса сомдун баасы кичине өзгөрүп турат. Анан ошондо баштапкы төлөм 358 миң эле жетет, могу тракторду алыш үчүн. Анан калганы уже 7 жылга бөлүп берет. Аны азыр силерге толугураак кененирээк кылып айтып беребиз. Айылбанк боюнча отдельно анан могундай поворотный дойсфардын системасы бул, поворотный крыльялары бар. Эмнеге бул эмне преимущество берет бул нерсе? Мисалы лайды нары да бери да чачырабайт бул. То есть дөңгөлөккө кошо кайрылат. Бул преимущество биздин эле заводдо ошондой бар. Башка заводдордо андай жасабайт. Вот. Анан комплектациясы өтө күчтүү, максималдуу комплектация. Бүт груздар толук. Мисалы ар бир дөңгөлөктө 240 кг груз ар бир дөңгөлөктө. Ошондо эки дөңгөлөктө 480 кг груз. Алында 530, 480 ошондо общий 1 тонна 10 кг только груздардын өзү эле болуп атат бул трактордун. И плюс задний крыльялары темир. Сплав өтө жакшы, дойсфардыкындай бул сплав металлы. Ошого бул трактор өзүнүн аналогторунан караганда өтө оор да, в общем, очень тяжелый трактор. Агротрек компанияда тракторларды алдыңкы погрузчик менен да алса болот клиенттер, дыйкандар. Силерде азыр сатылат, ушундай даяр. 1354 азыркы биз көрсөтүп аткан 1354 болгону бул уже алдыңкы погрузчик менен, алдыңкы погрузчик уже отдельно $5900 турат. Сомго уже курс менен айландыра бересиңер. Бирок Айылбанк аркылуу алып атканда дыйкандар уже сом менен алышат. Вот. Погрузчиктер максималдуу комплектацияда. То есть вот ковшасы ачылат, эки гидроцилиндри менен. Погрузчиктин өзү усиленный, өтө мощный. Вот. Жөнөкөй эмес. Анан отдельный гидросистемасы менен, отдельный, то есть задний гидровыходторго тийишпейт могу погрузчик. Отдельно независимый экен да? Независимый. Мисалы самосвалды кошуп да иштесе болот, задний гидровыходторго илип, монуку гидросистемасы отдельный. Анан джойстиги да бар. То есть бул абсолютно независимый, полностью оснащенный погрузчик. Вот. 1354-ку также усиленный навесное устройство задний. Груздар толук бунуку деле. То есть бизде погрузчиктер менен алган клиенттер алдыңкы груздарды деле алып кетишет. Алдыңкы груздар да кошулат. Вот. Задний навескасы усиленный 4,5 тоннаны көтөрөт. 6 гидровыход, анан 2 выход компрессордыкы, воздушный тормозга, телегага. Анан вот он ресивер. Кстати, вот обратите внимание, мост тып-тынч иштейт. Бул мост Дойсфардыкы, мына Дойсфард логотип. Дойсфар өтө мындай технологичный тракторлор, ошого мосттору деле тып-тынч тихо иштешет. Лишний шум жок. Коробкадан да, мосттон да лишний шум жок. Ушуга шаймандарды ийилип, могу астыңкы ковшун күндөп койсоңарбы? Ошону демонстрация кылып туруп көрүүчүлөргө көрсөтүп берсек болобу? Ооба, болот. Ошону азыр көрөлү, урматтуу көрүүчүлөр. Гидросистемасы бунуку отдельный. Мостко, коробкага тийишпейт, отдельный гидробак бар, отдельный гидрофильтр бар. Вот. Бунун кандай преимуществосы? То есть, мисалы, самосвалды кошкондо, самосвалда может эски майлар, грязный майлар болсо деле, ал майды самосвалга тебип, кайра соргондо уже отдельный гидробакка кирет могу майчы. Коробкага же мостко лишний май уже мусор менен кетпейт ооба. Бул эң жөнөкөй версиясы, то есть атмосферный простой механический аппаратурасы менен, юта двигатель менен. Андан кийинкилер уже 1404, 1604, 1804, 2004 тракторлар уже U-чай двигатель менен, алар уже command rail система менен болот. Бунун биздин жалпак тил менен айтканда дыйкандарга 135 аттын күчү болсо, расходу канча болуп атат? Так, расход зависит. Расходту эч качан мындай точный расходту эч ким айта албайт. Айтса деле бул
кандай десем жалган деле болуп калат. Почему? Потому что сокулар ар кандай болот. Настройкалары ар кандай, ширинасы, глубинасы. Поэтому средний расход тоже сказать трудно, но биздин клиенттер бүт отзывтер боюнча бул трактор өтө аз ичет. Өтө аз ичет. Негизи Farmlead'тин өтө технологичный тракторлор, то есть башка аналогтарга караганда булардын расходу аз и плюс мощи больше выдают. Экономичный. Урматтуу Ооба, дыйкандар, экономичный деп эсептелинет экен. Бир күндө канча сокол менен айдаганда канча гектар айдап койуш мүмкүн? Бир суткасында 20 гектарга чейин айдап койсо болот ушул трактор менен. 20 гектарга чейинби? Ооба, 20 гектар. Если күнү түнү иштесе. Суткада деп коелу, э? Суткада. Суткада 135 аттын күчү менен 20 гектар деп айтылып атат. Жакшы экен. Дөңгөлөктөрдүн аралыгы ачылат. 5 ступенчатый колеи деп айтылат бул. То есть по оси дөңгөлөк жылат нары бери. Бул жагында мынча запас бар. Общий 25 сантиметр жылат ары бери. Бул жагында запас и сырт жагында азыр карасаңыз кандай широкий турат уже. И плюс дагы запас бир 10 сантиметрдей бар. Ошондо мунун аралыгы чоңураак кенен болуп ачылып кетет экен дөңгөлөктөр, э? Ооба. Дөңгөлөктөрдү мынтип бурап чыгарыш керек, э? Ооба, жок, дөңгөлөктү чыгарбайсыз, берде бошотуп эле жылдыра бересиз. Кстати, чтобы его приподнять, сизге домкратта керек эмес. Могу жерге дөңгөчтү коюп эле, себеп бунуку принудительный навескасы, 6 цилиндр тракторларда бул деле аз эле маркаларда болот ошондой. Гидравлический системасы өзү эле тракторду көтөрүп коет, анан уже шопур своими силами эле жылдырып кое берет. То есть жардам деле керек эмес. Кыскасы мынау ушул подвескасы домкраттын ролун аткарат экен, азыр сиздерге көрсөтүп коелу. Ата бербесе эле болду. Могу дөңгөч. Дөңгөч кичине ич керек экен. Компания Агротрек ар бир клиентке бонус катары 2 слой шума виброизоляция жасап берет. Мынакей, могу виброизоляция и шумоизоляция. В общем, 2 слой. Бул жагы деле ошондой. Өзүңөр жасайсыңар, э? Ооба, аны өзүбүз жасайбыз. Полный шумоизоляция, то есть клиент өтө тынч, баш оорубай, лишний шум жок эле иштейт. Расул мырза, мынау негизи мини трактор эмес, чоң трактор эмес, бул орточо трактор болуп эсептелинет. Жок, бул уже мини трактор, бирок мини тракторлордун арасында эң күчтүүсү. Мини трактор болсо деле бүт комфортный условиясы бар. Кондиционер, магнитофон, шумовиброизоляциясы, граммер сиденья, подлокотниктер менен сиденья. Реверси бар, анан задний частта 5 гидровыход. Мисалы, обычно мини тракторларда 2 эле гидровыход болот. Бирок бунуку мисалы 5 гидровыход турат, мына артка өтсөңүз көрүп аласыз. Мунун дөңгөлөктөрү дагы ачылат. Анан бүт фаралар диодный, сонун көрүнөт түндө күйүп атканда. Анан могу трактор бактарга жакшы, анан мындай кичинерээк айылдарга өтө ылайыктуу трактор. Для ягодоводства деле өтө жакшы бул трактор. Дөңгөлөктөр чоңойбу бунуку да? Бунуку уже ступенчатый смена колеи, то есть 13,4-күндөй ось менен жылбайт, бирок 3 положениясы бар. То есть жылдырып койсо болот, ал үчүн бирок дөңгөлөктү чечип, перебортовка кылып коюш керек. То есть мисалы могу дөңгөлөктү нерге коюп, мындай алмаштырып койсо эле уже колеясы өзгөрөт. Вот. Бунун, например, силерде азыр канча наличий барбы? Ооба. Же заказ кыласыңарбы? Жок, бунун наличие азыр 3 трактор, мына вот берде экөө, и алдында дагы 1 штук оно, алдында бир. Булар сатылып кетсе, кийин дыйкандар кайра заказ кылам десе, кайсы? Биз өзүбүз заказ кылабыз. Биз өзүбүз бир 20-30 трактордан заказ кылабыз ар партияны. Анан келгенден кийин уже клиенттер уже броньдоп койсо болот. Мисалы, клиенттер могут забронировать производствода, жолдо келип атканда и складта турган тракторларды да броньдоп койсо болот. Эми шаймандарды көрсөтөлү. Давайте. Бул шаймандарды биз прямой Италиядан ташыйбыз. Бул Alpego деген компания. Alpego деген компания өтө популярный Европада. Булардын техникасы өтө бышык болот. То есть сплав, металлдын сплавы эң кымбат сплавтардан. Сапаттуу. Ооба, өтө сапаттуу. Анан могу соко, захваты 3 метр. Соко экен бул.
бул соко ооба. Европада азыр жерди одара турган соколорду уже эч ким колдонбай калган. Эмне себептен? Себеп расход көп, анан меж сезонияда бүт түшкөн минералдар, кар менен, жамгыр менен түшкөн минералдар азыр эч ким одарбайт. Көңүп салбайт 30 сантиметргечи. Бул болсо, бунун принцип работы совсем башка. Бул жерди одарбай, жерди жарат. Жарат. Ооба, жерди жарат. Во-первых, тракторга да күч келбейт. Плюс мисалы 3 метр захваты менен бул 200 атын күчү тракторга 180 да тартат буну, 160ка да илсе болот. 160 да тартат могу сокону. И плюс 70 сантиметрге чейин айдайт. Эмне себептен 70 сантиметр 3 жылда бир жолу 70 сантиметр чукурак бир айдап коюш керек. Эмне себептен? Потому что жыл сайын 30 сантиметр айдалса, уже 30 сантиметрдин түбү плунжерный подошва дейт, аны жер катуу болуп калат. Уже нымды өткөрбөй. Кандай культура айдабасын, ошого бүт баарына айдаш керек. Ооба, жыл сайын бизде мындай да жыл сайын бир эле 30 сантиметр айдап кое берет, ан плунжерный подошва уже как бы связь жок да, жердин түбү мененчи. Мынакей, лайфхак урматтуу дыйкандар. Анан могу соко менен сиз 25 сантиметр, 35 сантиметр, 40 сантиметр, 70 сантиметрге чейин айдасаңыз болот. То есть глубокое рыхление. Аркасында фрезасы менен И плюс, жок, бул фреза эмес, бул сразу малап кетет. Могу роликтер, то есть могу сокодон кийин малабайсыз. Жердич, мисалы, у вас есть участок, который обычный жер одара турган соко менен, мисалы 4 корпус менен 100 проход кылыш керек. 100 проходтон кийин дагы 60 проход еще жер малаш керек. Могу менен сразу 70 проход менен жерди айдалып бүтөт, и мала да керек эмес, сразу малап да кетет. 2 жолу 3 жолу кайра айрылып кеткесин да, бир жумушту бир кылып кетет. То есть 60% азыраак проход болот могу соко менен. И плюс могу соко өтө качественный, срезной болттор да бар, плюс гидро отскок да бар. Амортизатор, как амортизатор, мисалы бир чоң таштар болуп калса, бул амортизация болуп, мындай жылат, и кайра ордуна туруп калат. Чоң таш болсо сындырып эметип кетет. Жок, сынбайт бул. Бул өтө качественный, продуманный соко. Бизге 160 сантиметр захваты менен келет, 160-тан баштап 250 сантиметрге чейин. 160-тыктар уже 90 атын күчү тракторлор тарта берет. 2 метр 120 атын күчү, мына вот жана көрсөткөнүбүз 4 цилиндр 120 атын күчү 200 сантиметр захваты менен сокону тарта берет. И плюс 250 сантиметр, то есть 2,5 метр соколорду уже 13,54 жана көрсөткөн трактору FL 13,54 2,5 метр захваты менен иштей берет. Сокол менен. Итальянский фирма Alpego ушундай шаймандарды чыгарат экен. Ушул сокобуз канча сом турат? Канча доллар? Так, 160 1 метр 60 сантиметр захваты менен 90 тракторга ылайыктуу соко $9,900 турат. $9,900. Бул бүт ушул азыркы койдон алып 13,54кө 2,5 метр захваты менен соко 6 цилиндр 13,54 тракторга $12,500 турат. Ал чоңураак, кымбатыраак экен, ошого жараша. Мунун мындай гарантиялары эмелери болобу? Ооба, 1,5 жыл гарантия, так же как и у тракторов. Бизде кундарга, тракторлорго, соколорго 1,5 жыл гарантия. Бирок мы специально выбираем бүт эле маркаларды, модельдерди өтө бышык. То есть могу соко захваты чоңураак, тракторга күч азыраак келет, и плюс могу соко, ну как грубо вечный десе болот да. Эмне себептен могу сокодон, карасаңыз, могу защиткалары. Защиткасы там алмаштырганы где-то 10-15 секунд. То есть нерде бир урас, чыгат, башканы коесуз. Бирок могу защиткасы өтө көпкө чыдайт. Көпкө чыдайт дегенде бир поколенияга чыдап коет экен да? Жок, могу защиткасы бир поколенияга эмес, могу защиткасы бир 2 сезонго жетет. Бирок могу соконун өзү корпустары ошо бойдон эле калат. Только защиткаларды алмаштырып коесуз, анан могу насадкаларды да алмаштырса болот. Могу азыр глубокий рыхленияга насадкалар турат. 25 сантиметр рыхленияга уже мындай канаттары менен насадкалары болот. Ушунун запчасттары ушул насадкалар. Бүт запчасттар полный бир контейнер бизде уже турат. То есть бар. Полный. Срезной болттордон баштап, насадкалар, бүт нерсеси бар. Издебейт, ушул жерден силерден эле табылат. Жок, ушул жерде уже Кыргызстанда полный.
8 эле. Вот глубину проверять. Можно еще раз? Вот. Лужную подошву проверяем. Ага. Ну, дядя, тут целая лаборатория. Молодец. Метр. Твоя, да? Метр? Оборудование. Да не, он этот. Влажная земля, поэтому. А, влажная? Это где? Что меряет? Доска ты спахал, что ли? Да. Вот. Так, это 15, 30, 45, 60. Метр. Вот это 7,5 сантиметров. Не 10. Вот этот 15 сантиметров, 30 сантиметров, 40, 60. Ушундай комфортный трактор негизи күндөн күнгө жакшы тракторлор пайда болуп атат. Мынакей бүгүн дагы ушундай тракторго күбө болуп атабыз, урматтуу дыйкандар. Дойсфар деген фирманын салону экен бул. Трактор түшүнгөндөр билет болуш керек. Бул жерде эң биринчи эле чекесин айтып кете бергенде, мынакей сидениясы караңыздар, өйдө көтөрүлүп, ылдый түшүп турат экен. Эми өзүңөргө ылайыктуу бийиктикти тандап аласыздар. Андан тышкары мына руль өзү көтөрүлүп түшүп турат экен. Кандай сонун, Ягынан дагы алыстатып, жакындатып да койсо болот экен. Буякта сигнал баскан, поворотник күйгүзгөн эмелер, рычаг, алдыга астыга, магнитофон, кондиционер, арт жакка вид бере турган могу жерде экраны турат, Full HD дейт. Андан тышкары могу жерде телефонуңардын зарядкасы отуруп калса, мына жерде USB кабель телефон зарядтаса болот. Кыскасы, урматтуу дыйкандар, аябай комфортный экен, мындай ичи кенен, иштегенде бир рахаттанып иштей турган трактор экен. Мына ушул жерде аркамда могу жерде коробкасын алып койгон жокпуз, атайын мынакей силерге көрсөтүп коелу дедик. Бул жерде болгон баягы обслуживание кылган ичиндеги керектүү запчасттар, бүт нерселер бар экен. Май куйган, мисалы үчүн немелери, болт солттору ушул коробкада экен. Урматтуу дыйкандар, AgriLife каналдын көрүүчүлөрү, сиздерге азыр ушул Агротрек компаниясынын ар бир тракторлордун бааларын айтып кетели. Сиздерге ушул жерде адис болуп иштеген менеджер по продажам менен сиздерге тааныштырып кетели. Биздин көрүүчүлөр менен таанышып койсоңуз. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Алексей, улутум кореец болот. Агротрак компанияда болсо менеджер по продажам болуп иштеп атам. Алексей мырза, биринчиден ушул Агротрек компаниясы канча жылдан бери иштеп атат деп айтып атасыздар? 1,5 жыл болду иштегениме. 1,5 жыл, Уже көп эле трактор сатып койдуңар болуш керек, Бир 27 трактор реализация кылдык уже. Клиенттерибиз барды болсо довольный, иштеп атат тракторлор. Клиенттерге болсо выезжать этип кээде TikTok'убуз бар, ошого тартып турабыз комментарий эмелерин. Сиздерди ушул бир гана ушул жай менен дарек менен таппастан сиздер соцсеттерде барсыңар, Соцсети Instagram'да дагы барбыз, анан TikTok'та дагы барбыз. Кантип тапса болот? agrotrek.kg деп эле эметсеңер, Instagram'дан чыгат. Анан TikTok болсо Agrotrek тоже. TikTok agrotrek.kg тоже. Agrotrek деп туруп соц тармактардан тапсаңыздар болот экен. Эми азыр сиздер WhatsApp номерлерди, байланыш номерлерди бересиздер, биз описанияга жазып коебуз. Сиздерге чалып толук маалымат алса болот. Биз бере албаган маалыматты өзүңүздөр толуктап, телефон чалып, мынакей Алексей мырзага чалып билсеңиздер болот экен. Келли, эми баалар боюнча айтып баштайлы. Кыскасы, мынакей артыбызда кандай трактор турат, баасы канча, гарантиясы канча, ошол боюнча айтып берсеңиз. Артыбызда FL704 турат. FL704'түн баасы болсо $22,500. $22,500. 22,500 5 куна. Айылбанк аркылуу болсо 6%тан алса болот. Айылбанк аркылуу, анан РСК банк аркылуу алсаңар болот. 6% болду дегенде бул канча дедиңер баасын? Баасы болсо $22,500. $22,500 начальный 10%дан өйдө төлөсө болот, 10%тан өйдө төлөп туруп алса болот. 10%-ын ушул трактордун баасын 10% төлөйт экенсиздер. Андан кийин канча жылга бересиздер?
7 жылга берет. 7 жыл калган суммасын Калган сумманы Айыл банк менен сүйлөшүп алат. Айыл банк? Кандай бир айда бир төлөсөм болобу же раз квартал төлөсөм болобу депчи. ошонун баарын Сүйлөшүп алат Айыл банк банк. өзүнүн шарттарын коюп берет экен да. Коюп берет. Гарантиясы Гарантиясы болсо 1 жыл, либо 1 жыл, либо 1000 моточасов. 1000 моточас. 1000 моточас. Жүрүлө кийинки тракторго өтөлү. Бул 1204. Бул FL 1204.1 деген, тире 1 деген. 120 аттын күчү болот. 120 аттын күчү 34500. Андан тышкары мындай банк аркылуу эмес болсо накталай деле алып кетсе болот. Накталай деле алып кетсе болот. Накталай алып кетсе болот. Келсе бүттүн түшүндүрүп беребиз, полный эмет. Унутуп да калыптырмын. Мурабаха менен да алса болот бизде. Мурабаха деген кандай ал? Мурабаха исламдын эмеси менен. По исламским принципам. По исламским принципам алса болот. Исламдын принциптеринин негизинде ушундай дагы берсе болот экен. Аякта кичине шарттар башка болуп калат. Аякта шарттар башкача. Аякта болсо келип алам десе, мага айтсын, мен болсо түшүндүрүп берем. Анын эме номерин берем. Ким специалист бар, РСК банктыкта, Айыл банктыкта. Ошолор иштейт да, Мурабаха мененчи. Ошондо алса болот да алар менен, алар аркылуу. Эми телефонду калтырып коебуз дедик, ошо телефон аркылуу билсеңиздер болот. Кийинки тракторго өтөлү. Кийинки тракторубуз болсо, Бул мини трактор болуп кетет экен, бул мини трактор 554, FL 554. Бунун баасы болсо $17900. Бул кийинки тракторубуз болсо FL 1354. 135 аттын күчү. Баасы Баасы болсо $42000. В основном келгендер болсо опыттуу 40 жыл айдаган кишилер келет да, 40 жыл, 50 жыл айдагандар, 25 жыл айдагандар. Келип биз болсо мындай башка фирмалардын эмелеринде жазып беребиз. Мына тияка барып көрүлө, бияка барып көрүлө. Бүттүн болсо карап көрүлө. Всё познается, сравнение деген бар го орустардачы. Ошондой кылып беребиз да, салыштырып туруп, анан кимге жакса келет, биздин тракторду алат. Мындай көрүклөр моданы карап эле, могу трактор болсо всю жизнь айдап жүрдүк деп ала беришет го. Биздин ата-бабалар айдады депчи. Биздики болсо ачык көрсөтүп беребиз. Заман өнүгүп атат, технологиялар жаңырып атат, биз деле жаңырышыбыз керек. Демек, эгер силерде 40 жыл, 30 жыл иштеп жүргөн трактористтер алып атса, анда значит силер биякта сапаты жакшы, фирмасы жакшы экен да, э? TikTok'та да отзывдарыбыз бар. Кээде клиенттерге барабыз. Эми барып болсо айтабыз. Байке возможность болсо полёдо иштеп атканыңызды кандай отзыв бере аласыз, ачык айтып бериңиз, биз TikTok'ка салабыз, сизди көрсүн элдер. Дейбиз, анан барып снимать этебиз как положено. Жакшы деп айтышат. Бир гана жакшы. Жакшы деп айтышат. Көрүклөр биягы мындай кичине башкача экен, тияга башкача экен. Анан заводко чалабыз, айтабыз. Бизге клиент айтты, могу жагы мондай жакшылап кылып бергилечи. Биз ушундай хотим депчи. Завод менен прямой сүйлөшөт биздин генеральный директор. Завод болсо, как сказать, клиент болсо ыңгайлуу жакшылап жасап берип атабыз да трактордучу. Там көркөр айтат, мост болсо мындай хочу дейт. Заводко чалып айтабыз. У вас есть ли возможность ошол жерди оңдоп койгонго? Оңдоп койгонго последующий партияда ар бир партиядан болсо жакшыраак алып келип атабыз. Слушаем клиента, мнение клиента обязательно дегендечи. Демек, клиенттин талабына жараша бүт нерсени кылып бергенге даяр экен да, заводдо. Даярбыз. Бизде берде тетиктери бар. Кытайдан болсо заказ кылып кыйналбайсыздар. Сразу бир заказ алып келгенде полный круговой стеклолорду алып келип коебуз. Көрсөңөр болот. Бу жерде стеклолору бар, рамалары бар. Стекло полный сборлор менен алып келебиз. Фильтрлери бар, алмаштыра турган. Эмелери бар, задний навескалардын эмелери бар. Полный. Бул жерде бир контейнер тетиктер экен да, э? Бир контейнер тетиктери. Ар бир жаңы заказ берген сайын запчасть коштуруп заказ беребиз. Запчасть бесперебойный болуш керек да. Фермерлер мисалы күтө албайт да, полёдо туруп калса, сынып калса, ошо сынбасын, эметпесин деп кой, тетиктерин даярдап койгонбуз полный. Тетиктерди кандай шарттар менен сатып атасыңар? Обычный эле. Обычный? Обычный келет. Захочет келет, мындай алса болот. Заказ кылса, заказ менен деле алып келип беребиз. Жеткизип саласыңар? Жеткирип деле салабыз. Мынакей фильтрлер полный бар. Базардан караганда ылдый турат. Ниже рыночного коюп атабыз. Аларда болсо келип трактор тандайсыңар. Коммерческий предложение жазып беребиз именно ошол тракторго. Трактор жагып точно алам десеңер, 10 000 сом брондоп коесуңар. Күтөбүз документтериңерди бүтүрүп жазап келгенче. Тракторду берип атканда 10 000 сомду кайта возврат кылып колуңузга карматабыз. Ал 10 000 сомго фильтр алып алсаңар болот, дополнительный расходниктерди, солярка куюп кетсеңер болот. Анан Агролайф болсо YouTube каналдын көрүүчүлөрүнө болсо скидка кылат турган, скидка кылып беребиз деп чечимдикке жеттик.
Агролайфтан келдик десеңер, скидка кылып беребиз. Кандай жакшы. Мынакей Агролайф YouTube каналдан келдик десеңер, силерге скидка кылып беришет экен. Анан жанагы 10 000 сом бронь жакшы экен да. Бирөө ортодон келип туруп, бирөө ала калбайт, эмет силер например тандап кетсе, ала калбайт. Мына могу жерде бир тракторлор турат, аты жөндөрү жазылып экен. Ошолор ошондой принциппен алса керек, Ошондой принцип менен келди, тамдады, жакты. Айтты, мына мен могу трактордан броньдоп коела дейт. 10 000 сом чыктады. Биз аты өтүн жазып, илип койдук. Вин коддорун тартып коебуз. Сиздики башка бирөө алып кете албайт уже. Аны күтөбүз. Эми ачык айтайын, жарым жыл күтүп албайбыз. Документин болсо эртерээк аракеттеп бүтүрсө, эртерээк беребиз. Ооба, эми жарым жыл, 1 жыл мен броньдоп койдум деп туруп күтө бергенде болбойт деп анда түшүнүш керек. Бирок андай случайлар болот да, трактор эмес, көп товарларды броньдоп коюп койсоң, жетишпей калсаң, 1-2 күн ичинде эле башка бирөө кетип калган учурлар болот да. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, мынакей силер шарттарын айттык, бааларын айттык. Эгер сиздерге дагы бир кандай суроолор кызыктуу болсо, комментарийге жаза бериңиздер. Биз эми буюрса балким дагы бир нече чыгарылыш чыгарып калышы мүмкүн, биз турабы. Дагы бияктан уруксат берип атат, тартып кетиңиздер, каалаган учурда тартып кетериңиздер деп уруксат берип атат. Ошондуктан комментарийлерге жазыңыздар. Бизге чалсаңар болот, номерлери болсо чыгып калат. Комментарийлер мен да карап турам, отвечать этип берем аерге. Урматтуу дыйкандар, мына бүгүн сиздерге биз ушул тракторлор боюнча, Агротрек компаниясы боюнча сиздерге кененирээк маалымат бердик деп ойлойм. Эгер кээ бир суроолорго жооп ала албай калсаңыздар, анда телефон номерлерди калтырып коебуз видеонун астына. Ошолорго чалып, адистер менен байланышып, кененирээк толук маалымат алсаңыздар болот экен. Болбосо ушул жайга келип, өзүңүздөр айдап, тестировать этип көрсөңүздөр болот. Эми биз эмки чыгарылыштарда Кудай буйрса дагы ушул сельхозтехника боюнча чыгарылыштарыбызды улантабыз. Дагы Бишкекте же башка региондордо сельхозтехника сатыла турган жерлер болсо, биз ошолор менен байланышып, сиздерге ошол жактан дагы маалымат бергенге аракет кылалы. Сиздер менен Агролайф канал болду. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past.